Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору, анан алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин чыгарылыш чырайлуу айымдардын ортосунда болмокчу. Деги эле би ансамблинин аты Розель деп аталат. Дал ушул ансамблдын мүчөлөрү бүгүнкү студияда жайгашкан. Мен болсо конокторубуз менен сиздерди тааныштырып кетейин. Менин оң тарабымда Гүзел Жеңишбекова. Кол чабуулар, сизди биринчи кезекте тосуп алалы. Кош келиңиз, колдоп коелу Гүзелди. Гүзел, биринчи кезекте албетте телекөрүүчүлөргө биринчи кезекте дал Розель ансамбли тууралуу кыскача маалымат берип кетиңизчи. Розель тууралуу кыскача маалымат айтып кетсем, эмнеге суроого бизге абдан көп сурашат. Эмнеге Розель? Анткени бул ансамблды ачып жатканда Элиза жана Роза деген эжекебиз ачкан. Ошо эки атты уйкаштырганда Розель деп ачышкан. Ошол өзүм жөнүндө да кыскача маалымат айта кетсем, менин атым Гүзел. Ошо Розель группасында 7 жылдан бери билейм, ачылышынан бери. Жана ошол жетекчибиздин оң колумун деп айтсам эч жаңылышпайм. Жетекчибиздин аты Элиза. Азыркы учурда бияка келе албай калган себеби азыр чет өлкөдө өзүнүн жумуштарын бүтүрүп жүрөт. Өзүнүн ордуна ошо мени тапшырып, ошентип бул жака келип калдык. Жада калса сиздин атыңыз да Гүзел, Розель сыяктуу калышып калат экен десек болот. Аны дагы абдан ошо баары окшоштуруп көп айтышат. Эмнеге мен ойлойм, биз ошол Кара Балта шаарыбызда номер 1 группасыбыз деп. Анткени эмне үчүн? Анткени биздин ар бир бийиздин терең мааниси бар да. Жана ар бир костюмду биз кылдаттык менен ойлонуп, орусча айтканда изюминкасын таап кылабыз. Учурдан пайдаланып айта кетсем, эжекебиз буйруса жакынкы арада турмушка удап жатат. Жана эжекебиздин ушундай эле Розель аттуу сулуу салону бар, ошол жакта дагы иштейм. Андан тышкары эжекебиздин артында дагы деле СММ курстарында окуп элекмин. Жана ырдаганды жакшы көрөм. Сонун. Ар тараптуу бул жакта биздин айымдарыбыз олтурат экен. Сиздин командалаш азыркы учурда мүчөңүз менен тааныштырып кетели. Жаныңызда Бактыгүл Арстанбекова. Кош келиңиз, Бактыгүл. Буга чейин Гүзел айта кетти, кылдаттык менен биз ар бир номерди жакшылап иштеттиребиз. Жада калса ушул өзүнчө фишка, изюминкасы бар деп айта кетти ар бир номердин. Бирок ушул топ менен чогулуп бир машыкканда күнүнө же жумасына канча жолу машыгасыздар? Жумасына биз 3 жолу машыгабыз. Четверг, суббота, воскресенье болот биздики. Жана ушул бир топтун синхрондуу ушундай жакшылап, жакшы бир идеалдуу номер көргөзүүгө номердин деги эле толугу менен даярдыгы кандай өтөт айта кетиңизчи? Абдан жакшы өтөт. Биз деген биринчи барганда разминка кылабыз. Бийлердин баарын үйрөнөбүз. Жаңы бий ойлоп тапканга аракет кылабыз. Ошондой. Эң сонун. Бүгүн ар бир биздин командалардын өз аталышы болушу керек. Буга чейин сиздерге да айта кеттим, бир топ болгондуктан тилекке каршы сиздерди Розель деп тааныштыра албаймын, бирок карама каршы команда болгондуктан сиздердин өз аталышыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин аталышыбыз Нурлуулар болсун. Нурлуу кыздарыбыз деп атап коеюн, Нурлуу биздин командабыз. Жана азыркы учурда тең тайлашуучулар менен таанышып кетели. Сол тарабымда Алтынай Абдылдаева бийчи айымыбыз, Розель бий ансамблинин мүчөсү. Кош келиңиз. Жана айта кетиңизчи, бийчи катары сүйүктүү бий аткарууңуз кайсыл? Бизде уйгурский бий бар. Ошол бийди мен аябай жан дүйнөм менен берилип, жакшы көрүп билейм. Ошол бий аябай мага жагат. Уйгур бийи десек болот. Эң сонун. Сиздин азыркы учурда жаш муун жактырган бий аткарууларына көз карашыңыз тууралуу айта кетиңизчи. Азыркы учурда ушундай хип-хоп, R&B бийлери же болбосо азыркы мен билишим боюнча дал ушул багыт жок. Бирок жаштардан сураганда кей-попту бийлеген жакшы көрөм деп көп айтышат да. Бирок менин билишим боюнча бийчилер мындай бий аткаруусу жок деп айта кетишет да. Көз карашым түз эле, но
национальный бийлерди бийлеген жакшы деп ойлойм. Хип-хоп эмес. Хип-хоп бийлегенде өзүң үчүн деп ойлойм. Аларды биздин народный бийлер тойлордо, ар кандай жактарда бийлесе болот. Хип-хопту эч жактан бийлей албайсың да. Бирок көз карашым түз. Эң сонун. Эмесе командалаш айым менен таанышып кетели. Альбина Базаркулова, кош келиңиз. Келдик. Чоң рахмат. Жана бичи катары айта кетиңизчи, өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай кыйынчылыктар менен туш болдуңуз? Мен тажрыйбамда аябай кыйынчылыктар көп болду. Мен Разелге келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери бийлеп келем. Буга чейин мен аябай көп группаларда бийледим. Анан аякта жетекчилердин, жетекчилер адамдар 5 кол тең эмес дегендей ар кандай болот экен. Кээ бир жетекчилерден мага көңүл жеткен жок. Кээ биркилерден сөзгө келип мындай түшүнбөстүктөр көп болот. Кандайдыр бир кандай десем, карьерный лестницада көтөрүлгөн аябай оор экен да. Чындыгында жакшы айтып кеттиңиз. Көпчүлүк ушул жумушта жамаат бул эң негизги нерсе. Бий тууралуу болсо, менин оюмча бул биринчи кезекте турат деп айта аламын. Жана эмесе сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Бизди нурлуу кыздар болсо анда биз жылдыздуу кыздар бололу. Жылдыздуу жана нурлуу кыздардын ортосунда бүгүнкү биздин таймашыбыз болмокчу. Жана биринчи кезекте Халва шоу теледолбоорунун алкагында жигердүү мотивацияны бизге Nitro энергетикалык суусундугу бермекчи. Биз болсо күч кубатка ээ болуп, азыркы учурда Nitro энергетикалык суусундуктарынан ичип алып, анан оюнубузду баштамакчыбыз. Тамга жегич оюну. Ар бир командага биз жашыруун тамганы камтып койгонбуз. Жана ойдон келбеген суроолорду биздин катышуучуларга бермекпиз. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана команданын катышуучулары биздин жашыруун тамгага жооп узатышы керек. Бардык сөздөрүңүздөр да ошол тамгадан башталышы керек. Эң негизги бул жакта эрежелердин бири жоопторуңуздар кайталанбашы керек. Эң көп максималдуу санына жооп берген команда 1 халва балга ээ болот. Бардыгы түшүнүктүү. Жана кимиңиздер биринчиден болуп баштап берет? Жылдыздуу же нурлуу кыздар? Биз баштап берели. Макулсуздар. Ооба. Нурлуу командабыз оюнубузду биринчиден болуп ачып бермекчи. Азыркы учурда сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана кимиңиздер жооп узатат? Мен узата берейин. Güzel сиз узатыңыз. Сиз болсо бактыгүл жардам берсеңиз болот. Эмесе сиздерге М тамгасы берилет. 1,5 мүнөт убакыт. Анда эмесе убакыт кетти. Эркектер эмне жөнүндө ойлонушат? Мечит. Кишинин башында эмне өсөт? Ме. Кайсы жерде кыш жок? Малайзия. Бамбук кандай түстө? Маленький. Ой. Манты эмнеден жасалат? Майдан. Консерваларды ким ойлоп тапкан? Марвин. Тортко эмне кошсо болот? Мейс. Дарыя кайсыл жерден агат? Мунарадан. Депутат эмне тууралуу ойлонот? Мусор. Банк директору эмнени кыялданат? Мекен. Жайлоодо эмне кылса болот? Жайлоодо эмне кылса болот? Мал. Ашканада эмне кылса болот? Манты. Балыкчылар эмнени кыялданышат? Майлуу балыкты. Курутту ким ойлоп тапкан? Мен. Балбандарды кайдан көрүүгө болот? Так. Кийин кеп өтөлү. Байыр деген ким? Байыр. Мекендешим. Омар кайда жашайт? Мекенинде. Бразилияда бозо эмне деп аталат? Машрап. Кантты ким ойлоп тапкан? Мерим. Убакыт бүттү. Азаматсыз колдоп кетели.
Сиздин оюңузда калган суроо кайсыл болду? Бул деген мен ойлойм бул жайлоодо эмнеден татсалат ошол суроо мен аябай көп жоогун ойлонуп калдым. Болбосо аябай эле оңой эле суроо болчу экен негизи. Бирок биздин жашыруун тамгадан башташ керек болчу жоогуңуз. Эмесе жакшы жыйынтык көргөздүңүз деп айта аламын. Азыркы учурда тең тайлашуучуларга өтүп кетели. Кимиңиздер жооп берет, Жылдыздуу айымдар? Алтынай жооп узатат. Албетте сиз жардам берсеңиз болот. Алтынай, сизге Н тамгасы берилет, алыс кетпей. 1,5 мүнөт убакыт. Даярбызбы? Даярбыз. Кеттик анда. Йотту ким ойлоп тапкан? Нарин. Казынаны кайда жашыруу керек? Нарында. Кыздар тамактын алдында эмне ичишет? Нан жешет. Кыргызстандагы эң таланттуу ырчынын аты? Нурлан Насип. Ким жомок айтат? Наргиза эже. Бурама кайдан ойлоп табылган? Нарында. Эркектер эмнени жашырышат? Носки. Шпинатты ким ойлоп тапкан? Жаз качан келет? Ноябрда. Аялдар эмне менен сыймыктанышат? Народный кийимдер менен. Радиодон эмнени укса болот? Так. Аким эмне кылат? Аким? Аким эмне кылат? Кийинки көтөрөт. Эшек мингенди ким үйрөтө алат? Нуке. Кларнет деген эмне? Ман Кайсы жерде эт көбүнчө даярдалбайт? Новосибирскте. Чач боёгучту ким ойлоп тапкан? Назерке. Кыргыздын биринчи ракетасынын аты? Нөшөр. Сканерди ким ойлоп тапкан? Нурсултан сосед. Тортту кайдан сатып алсам болот? Народныйдан. Убакыт бүттү, азаматсыздар. Сканерди ойлоп тапкан киши жакты жана буга чейин ким жомок айтат дегенде Наргиза эже деп айтып кеттиңиз да, ким бул эжеке? Наргиза эжени тааныбайм. Эжеке деп айтып кеткениңизге мага да кызык болуп кетти. Жакшы жыйынтык. Азыркы учурда дароо эле тамга жегич оюнун жыйынтыктап алалы. Бул жакта топ мен ойлоп жатамын. Бири-бири менен Разель тобу жакшылап сүйлөшүп алышкан окшойт деп ойлоп жатамын. Бул жакта экиге Жылдыздуу жана Нурлуу кыздар болуп жооп бергенге карабастан ар бир команда 18 суроого жооп узатты. Ошондо сиздердин эки командага тең мен 1 халва балдан бермекчимин. Азыркы учурда болсо биз үйдө отурган ушундай жакшы бир оюнубуздардын бирине өтмөкчүбүз. Үйдүн ушул атмосферасына кириш үчүн деп айта аламын. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнга биздин эки команда тең катышмакчы жана команданын бир кишиси үйдө отурат имиш, экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ болуп, анын үйүнө келди деп айта алабыз. Биздин кесиптерибиз экраныбызда пайда болмокчу. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Азыркы учурда сиздер байкагандай эле биздин Жылдыздуу командабыз азыркы учурда отурат жана Алтынай дал кесиптерди тапканга аракет салат. Аны болсо Альбина түшүндүрүп бермекчи. Алтынай, эң негизгиси сиздин үйүңүзгө дал кандайдыр бир кесипке ээ киши келгенин унутпастан ким бул деп суроону узатып туруңуз. Макулбу? Оюнубуз дароо башталганда. Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе ким бул оюнун азыркы учурда Жылдыздуу командабыз ачып бермекчи. Кеттик. Ким бул? Ким бул? Түшүндүрүп беребиз. Сатууларды көбөйтүүгө жардам берет. Жанагы органайзер деп койсо болот. Кандай десем? Администратор сыяктуу болот да. Менеджер. Азаматсыз. Орустарда үчөө бар да. Ошол жөндө мультфильм тартылган. Үч киши жөндө мультфильм тартылган. Орустардыкы. Кыргызчасын айтсаң, күчтүү болот, чоң болот. Кийинкиси болсо Болот, кийинкиси болот. Чач тараштарда иштеш мүмкүн.
кандайдыр бир бай адамдардын өзүнчө бир эмеси. Мастер? Жок дагы. Кандай десем, эми мындай баарын бири-бирине сайкес келгендей кылып тандап берет да. Ошого окшош, бирок мындай чач тараш эмесинде. Чөйрөсүндө Убакыт деп жүрөт, кетүүдө. кийинки. Бул деген жанакы чоң көп кабаттуу үйлөрдө болот. Үйдү башкарат десек болот. Подъездди тазалагыла, анан жуугула, тиги акча бергиле, буга акча бергиле деп. тазалоочу уборщица. Жок. Орусча сөз да бул. Орустар көбүнчө орус аялдар болот, ал киши. Убакыт бүттү. Тилекке каршы Алтынай кандай деп ойлойсуз? Акыркы биздин түшүндүрүүбүздү Акыркы түшүнүк. таба алган жокпуз, Тилекке каршы Алтынай бизде жылдыздуу командабыз балбан, стилист, домком деген сөздөрдү тапкан жоксуз. Тилекке каршы менин оюмча Альбина жакшы эле түшүндүрүүгө аракет салды деп айта аламын. Бул жакта ар бир команданын айкалышуусу ушундай орусча айтканда коннект деп айтып коет эмеспи? Бул жакта аябай маанилүү. Азыркы учурда тең тайлашуучулар канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөлү. Нурлуу командабыз азыркы учурда оюнду улантууда. Сиздер байкагандай эле Гүзел азыр кесиптерди кабыл алып түшүндүрүүгө аракет салат жана Бактыгүл тапмакчы. Анда эмеси баштайлы. Сатат, акчаларды санайт. Сатуучу, Ошону орусча Кол кандай дейт? көргөзбөйбүз, сөз менен. продавец, Ошо акча санаган кишини ким дейт? акча санаган киши. Ооба, глобуста отурат. Кассир. Ооба. Биз ошого көйнөктөрүбүздү алып барабыз да. Кол менен көргөзбөйбүз. Тигүүчү. Ооба. Ким бул деп сурап коюп туруңуз. Ким бул? Кийинки. Кийинки. Машиналерди оңдогон кишилерди эмне деп коет? Машинанын эки түрү болот го. Бирөөсү автомат болсо, экинчиси башка болот да. Тигүүчү машина. Машина автомат. Машина бар го. Бирөөсү автомат, дагы бир түрү бар го. Механика. Ошону оңдогон киши. Ошол эле сөз. Автомеханика. Ошол эле сөз. Аны кошпой эле кой. Ошол эле сөз. Автоматтын жагына эмне деп айттың сен жагына эле? Макул, кабыл алабыз. Кийинки сөзгө көрөлү. Бизди ким башкарат бул өлкөдө? Бул өлкөдө. Бул өлкөнү Садыр Жапаров, ошо ким? президент. Ооба. Чөйрөнү изилдеген ким бул? Чөйрөнү изилдеген. Кийинки. Например, бир бойдо утуп алган кишини ким дейт? Бир күрөштө уткан кишини биринчи Победитель. Жок, кыргыз. Орусча дагы биринчи призовой местону алган ким дейт? Убакыт бүттү. Балким акыркы сөздү түшүндүрүп көрүңүз. Так, мындайча айтайын анда. Акжол Махмудов ким болду? Бактыгүл чемпион деген сөз болчу. Леке каршы таба албай калдык, бирок менин оюмча бардыгын толуктаганда жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Бул жакта Гүзелдин түшүндүрүүсү мага аябай жакты деп айта аламын. Буга чейин механик аттуу сөзүн мен кабыл алдым, анткени менин оюмча механик деген албетте бул кесиптердин бирөө да. Бирок Гүзел башка тарабынан өтүп, автомат болуп, анан дагы кайсынысына бөлүнөт дегенде албетте механикага деп Бактыгүл тапты. Жакшы түшүндүрүү болуп кетти. Эмесе кол чабуулар ар бир командага азыр болсо ким бул оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп биздин жылдыздуу кыздарыбыз баштап берген жана бир сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар болсо 4 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз жылдыздуу азыркы учурда бир халва балды биз Нурлуу командасына бермекчибиз. Жыйынтыгында 2-1. Жана жылдыздуу кыздарыбыз чамданыңыздар, дагы көп оюндарыбыз бар. Жыйынтык кандай болуп калары эч белгисиз. Биз болсо сүйүктүү досторубузга байланыштуу оюнго өтмөкчүбүз. Алло, дос.
Кандайдыр бир кыйын окуяга туш болуп калганда биз көпчүлүк учурларда досубузга чалабыз жана жардам сурамакчыбыз. Дал ошол себептен биздин Алло доске деп оюнубуз аталган. Биздин катышуучуларга уюлдук телефон жана ишенимдүү дос керек болмокчу. Ар бир командага 30 эле секунд убакыт берилмекчи жана команданын бир мүчөсү жакын досуна чалып, биздин экранда пайда болгон суроого жооп узатышы керек. Дал достун жообун биз кабыл алабыз, ага жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Бирок эң негизги бул жакта шарттардын бири досуңуздардын аталышындагы ошо биринчи тамгасын тең тайлашуучулар чечмекчи. Бири-бириңиздерге тамга берип коюңуздар. Жылдыздуу команда нурлуу кыздарга Ш тамгасын берели. Ш тамгасы. Балким достордун арасында Ш тамгасынан контактылардын арасынан достор табылышы мүмкүн. Эмесе нурлуу кыздар жылдыздуу кыздарга Бизге кыйын тамга бергендиктен биз дагы кичине кыйыныраагын берсекпи деп ойлоп атабыз. Кайсыны берсек? К тамгасын берели. К тамгасы берилет. Буга чейин бизде жылдыздуу командасы биринчиден болуп оюнду баштап берген. Азыр болсо нурлуу командасынан баштамакчыбыз. Сиздерге Ш тамгасы берилди. Жылдык телефонду алып, контактылардын арасынан Бирлик телефондон, экөөңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Балким команданын бир катышуучусунда ал тамгага башталган ошо ат жок болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен байкап көрүңүздөр. Ш тамгасына бар экенби достор? Менде эч ким жок. Шайлообек, Шарипа, Ширин, кыргыз аттары бар экен. Ширин Сарыгулова. Бар экен, Ой, биздин сүйүктүү жекебиз. Чалып көрүңүз. Чыгармачылыкта таанысаңыздар керек, чыгармачылыкта чыгармалуу киши да өзү. Эң сонун. Суроолорду биздин режиссер даярдаган. Ошондуктан чыгармачылыкка байланыштуубу мен билбейм. Сиз азыр чалып, динамикти өгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Күдөп кеткенден кийин дароо биздин сурообуз пайда болот. Калаба албай билбейт экен. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу бир жума, 2 жумадай болуп калды го дейм. Чалып жатабыз азыркы учурда. Алло. Да. Ширинежеке, саламатсызбы? Суроо Биз кетти. Разель группасынан чалып атканбыз. Иә. Разель группасынан чалып атканбыз. Кандайсыздар? Жакшы, кандай? Суу. Сизге бул азыр эфирден чалып атып элек, сизге бир суроо бар да. Кандай физикалык аракеттин астында дененин баардык функциялары токтойт? Атүгүл жүрөктө, чүчкүрүк, жөтөлүү, ыктытуу деп жазылып турат. Ошо 3 варианттын кайсынысы? Жөтөл эмес, түшкүргөндө токтоп катпаш керек баары. Чүчкүргөндө, Кабыл алабыз. Коштошобуз. Всё, чоң рахмат, Ширинежеке. Мейлиңиз. Гүзел айта кетиңизчи, Ширин эжем немени алектенет? Ширинеже менен биз чыгармачылыкта чогуу иштеп жүрөбүз. Ал мен өзүмдүн кумирим деп айтсам мен эч жаңылышпайм. Анткени ал эжекебиздин мимикасы, анын ырдаганы, ал өзгөчө бир нерсе деп айта алам. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Ширинеже эч качан фонограмма деген нерсени колдонбойт. Мен аябай жакшы көрөм да Ширинеженчи, аябайчы. Азыр туура эмес жооп болуп калса, кабатыр болосузбу? Ширинеже Жок, эмне кандай жооп бердиңиз деген болбойт. Жок, анткени Ширинеже бизге жооп берген эле ал аябай сүйүндүрөт. Туура айтасыз. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Кандай физикалык аракеттин астында дененин баардык функциялары токтойт? Атүгүл жүрөктө. Мен да ойлойм чүчкүрүү деп негизи, Чүчкүрүү ооба. деп. Тең тайлашуучуларчы кандай деп ойлойт? Биз деле ошо эми Чүчкүрүү деп. билбегенден чүчкүрүү деп ойлойбуз. Биринчи кезекте биз Ширин эжекеге салам жолдоп жана сизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо туура жоопту билип алалы. Кандай физикалык аракеттин астында дененин баардык функциялары токтойт? Атыгүл жүрөктө. Туура жооп, тилекке каршы чүчкүргөндө дененин баардык функциялары токтойт. Биз Ширин эжеге ыраазычылык билдиребиз. Жооп туура. Чоң рахмат. Азыркы учурда тең тайлашуучуларга, өтөлүү тең тайлашуучуларга биздин жылдыздуу командага К тамгасы берилген. Альбина азыр дароо уюлдук телефонун алып, К тамгасына башталган, азыр жакын адамдарын издеп жатат. Көп эле экенби? К тамгасынан көп эле экен, бирок ошо биз менен чогуу иштешип жүргөн байкеге чалалы. Кенжебек деген тамада байкебиз бар. Кенжебек байке. Чалып көрөлү.
Сиз качан сүйлөштүңүз эле? Биз уюлдук телефон менен көп сүйлөшпөйбүз, мындай эле көрүшүп, жүз көрүшкөндө эле ресторандарда сүйлөшөбүз. Таң калат болуш керек, э? Аябай таң калат. Алло, Кенжебек байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Кенжебек байке, Разелден чалып атам, Альбина атым. Биз азыр эфирде отурдук элек, бизге сурообузга жооп берип коесузбу? Сураныч. Отурuz. Адамдар түштөрүнүн канча пайызын унутушат дейт. А вариант 70%, Б вариант 50%, В варианты 90%. Так. Ошондо болжол менен 90% го дейм. 90%, э? Чоң рахмат. Калабыз. Рахмат. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз Альбина? Мен деле ушу 90% деп 90%. уккам да. Түштөрдү көрөсүзбү сиз? Түш көрөм, бирок унутуп калам. Мен 90% эмес, 100% унутам. Жакшы жооп болуп жатат. Тең талашуучулар кандай деп ойлойт? Мен ойлойм, бир көп болсо 70%га унта чыгарбыз, анткени мен бир үзүндүсү калат өзүмдүн эсимдечи, көп эле учурларда. Көп түш көрөт окшойсуз, Бакыра өзү. кандай деп ойлойсуң? Менде да түштө ар кандай нерселер боло берет го. Бир моменти болот, калып калган. Мен да ойлойм Ооба, бир учурда да. 70% деп ойлойсуздар. Азыркы учурда тилекке каршы биз Кенжебек байкенин гана жообун кабыл алабыз, эмесе туура жоопту угуп алалы. Адамдар түштөрүнүн канча пайызын унутушат? Адам түштөрүнүн 90%ын унутат. Азыркы учурда ар бир командага бир халва балдан ыйгарабыз. Жооптор туура болду. Жыйынтыгында 3-2 биздин нурлуу команда алдыда келе жатат. Азыр болсо жаныбарларга байланыштуу оюндарга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап. Эки команданын катышуучулары тең. Биздин ушу студияда угуп жаткан жаныбарлардын үндөрү кимге таандык экендигин табышы керек. Ар бир команданын өз баскычы бар. Нурлуу айымдарыбызда сиздер байкагандай эле Бактыгүлдүн колунда ксилофон турат. Жана сол тарабыбызда жылдыздуу команданын Альбинанын колунда биздин сүйкүмдүү дал курт кумурскабыз отурат деп айта аламын. Жана ар бир команданын бул баскычы деп айта аламын. Мен таптым деген сөздүн ордуна биз ирети боюнча жаныбарлардын үндөрүн коюп беребиз сиздерге. Сиздер болсо биринчиден болуп табышыңыздар керек. Толугу менен 5 жаныбардын үнүн угузмакчыбыз сиздерге. Биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Таба элекпиз? Баштала элек? Эми башталды? Бака. Жок, жооп туура эмес. Дагы бир жолу болсок болобу? Дагы бир жолу алып. Жооп туура. Биринчиден болуп Нурлуу командасы жооп узатты. Экинчи жаныбарга өтөлү. Баштала элек. Баштала элек, э? Экинчи жаныбарга өтөлү. Чычкан. Жооп туура эмес. Дагы бир жолу алып. Тыйынчыкан. Жок, жооп туура эмес. Акыркы жолу угуп коелу. Жок. Коюн. Жок. Бул жаныбар үй жаныбары болуп саналат. Жана беттери томпок, жаңык салгандан Хамяк деп. азаматсыздар, хамяк үй жаныбары. Сиздер азыркы учурда сыналгыдан байкай аласыздар. Жана биздин үчүнчү жаныбарыбызга кезекти берели. Орусча айтсак болобу? Болот. Тигр. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес. Дагы бир жолу калы. Лев. Мышь. Рис деп айтылабы? Жок, жооп туура эмес. Америкадагы экинчи чоң мышык болуп саналат. Аты кандай эле? Азыр 1 мүнөт. Пантера болушу мүмкүнбү? Жок, бирок жакын келе жатасыздар. Түздүктө 65 км/саат ылдамдыкка жете алат. Леопард. Жок, бирок ал бат эле чарчайт. Альтернативдүү аталышы кугуар деп айтып коюшат.
бирок кугуардан анын аталышы ягуар болсо керек э? жок, ягуардан дагы чоңураак деп айта алабыз. Эстесек, азыр дагы бир жакшы жардам катары айта кетейин. Дал ушул жаныбардын аталышында белгилүү бир чоң ири компаниянын аталышы, брендтин аталышы деп айта кетсек болот. Пандора болсо керек э? Жок. Чоң мышык деп атап коебуз. Көпчүлүк учурда жана белгилүү бир спорт кийимдерин, ушу бут кийимдерин жасаган компаниянын аталышы дал ушул жаныбарга байланыштуу. Спорт кийимдери. Байланыштуу аталган. Таптым окшойт азыр. Лакоста. Жок, жооптуур эмес. Табылбай калды окшойт, э? Табылбай калдык. Биз айтып Барс. Жок, бул жаныбардын аты пума болчу. Биз кугуар деп айтып коебуз. Кыргызча жада калса тоо арстаны деп дагы атап коюшат. Эмеси 4-чү жаныбарга өтөлү. Жооп туура эмес. Тең тайгашуучулар. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу калды. ушул чычкан болсо керек анда. Жок. Кандай чычкан дедиңиз? Чычкан кичине жанакы. Биз айтсак, чоң чычкан. Жок. Бул жаныбарлар суурлардын, тыйын чычкандардын жана бурундуктардын жакын туугандары. Тапсаңыз баскычты басып койсоңуз болот. Бул укмуштуудай мамилечил жана тапкыч жаныбарлар. Алар ийинде жашайт. Уктаганды жана тамактанганды жакшы көрүшөт. Сур. Жок, бирок жакын келет атасыз. Бул суурлардын бир жакын туугандары деп айтып кетсек болот. Алар жашаган жерде кире алдында ушул кум дөөлөрдү көрүүгө болот. Албетте Кыргызстанда дагы бар, тоо аймактарында. Жаныбарлар күндүзү аябай активдүү болушат. Азыр командалар деп бирок аталышын таппай жатат. Жатабыз. Эстей албай жатабыз. Келиңиздер дагы бир жолу угуп коелу. Чөмүрлөй деген бар эле. Жок. Жаныбарды дагы бир жолу угуп коелу, эгерде тапсак анда. Мен өзүм билип атам, бирок атын эстей албай жатам да. Кыргызча айтканда тилим учунда турат да. Ооба. Эстей албай жатам. Меке каршы таппай калдык. Сары моюн чычкан, орусча айтканда суслик деп атап коебуз. Меке каршы таппай калдык. Биз аны сыналгыдан көрө алабыз. Да ушундай биздин тапкыч жана мамилечил жаныбар болчу. Эмеси акыркы жаныбардын үнүн угуп коелу. Мен биринчи бас. Биз Жок, биринчи туура бас. эмес. Сиздер дагы уйду ойлоп жаттыңыздар эле. Ооба. Туура айтып жатасыздар. Эт, сүт жана тери үчүн өстүрүлөт. Бирок уй эмес. Музо же бука болсо керек, бука, э? Азаматсыздар, бука деп баскычты басып туруп тапты. Баспай калдык. Эмеси буканы байкап коюңуздар. Буга чейин айта кетейин дедим. Бука экен. Ургачыларды уй деп коюшат деп айтайын дедим, бирок таптыңыздар, азаматсыздар. Жыйынтыктайлы, жаныбарды тап оюнунун алкагында биздин жылдыздуу кыздарыбыз 2 жаныбарды туура тапты. Тең тайлашуучулар нурлуу кыздарыбыз 1 сөздү туура тапты. Жыйынтыгында 3 теңелдик деп айтсак болот. Азыркы учурда достук жеңип жатат, бирок алдыда дагы биздин бир нече оюндарыбыз бар. Кийинки оюнубуз дүйнө жүзүндө бардык адамдар ойногон жакшы бир оюндарыбыздын бири, аталышы крокодил. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин сыналгыда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алардын арасында биздин жаныбарлар болушу мүмкүн, тамак аштар, ар кандай бир буюмдар, эң негизгиси баарына белгилүү эле сөздөр болушат. Жана биздин азыркы учурда оюнубузду жылдыздуу кыздарыбыз баштап бермекчи. Азыркы учурда сиздер байкагандай эле Алтынай түшүндүрүп бермекчи жана ал сөздөрдү Альбина тапканга аракет салат. Команда максималдуу түрдө
ушу биздин сөздөрдү табышы керек. Дал ким көбүрөөк тапса, ошол команда бир халва балга ээ болмокчу. Даярбызбы айымдар? Даярбыз. Жылдыздуу командага 1,5 мүнөт убакыт беребиз. Анда эмесе баштамакчыбыз. Альбина табабыз. Шахмат. Чычкан. Коён. Зайчик. Морковка. Куйругу барбы? Жумуртка. Тоок. Самокат. Чач. Душ. Дары. Баня. Кийим. Шөкөлө. Чач. Кийин сурап жатышат. Парик. Бассейн. Купальник. Телефон. Айфон. Убакыт бүттү. Акыркы сөздү түшүндүрүп көрүңүзчү, таба окшойт деп жатам Альбина. Планшет болсун. Чехол болмок. Бирок убакытыбыз бүттү. Мен эмне себептен азыркы учурда суранып жатам, анткени биринчи кезекте бул жакта Алтын айдын түшүндүргөн аябай кызык болуп жатат. Бирок бул жакта байланыш катуу деп айта аламын, анткени Альбина дароо эле табып кеттиңиз, азаматсыздар. Азыр болсо кезекти биз тең тайлашуучуларга Биз болсо азыр оюнду тең тайлашуучуларга кезекти берүүдөбүз. Крокодил оюнун ойноп жатабыз. Азыр Нурлуу команда канча сөздү туура табат экендигин келиңиздер чогуу санап көрөлү. Убакыт кетти. Птица. Балапан ба? Муха. Кийинки сөз. Так. Патрак. Канат. Верблюд. Динки. Кийинкисин сурап жатышат кыздар. Кийинки сөз. Динки. Полотенце. Гинки. Тоже гинки давайте. Чөмүч. Сүзгү. Жумуртка. Сковородка. Колготы. Ребенок. Алей. Колыбель. Нет. Бешик. Кичинекей бала. Наристе. Убакыт бүттү. Коочолор. Азыркы учурда менин оюмча экинчи сөздү табуу кыйын болду деп айта аламын. Жана кээ бир сөздөрдү түшүндүрө албай койдук. Экинчи сөздү менин оюмча Гүзел табышы керек болчу да, бирок таппай калды. Ташбака болчу, жада калса аркасындагы Бактыгүл панцирин көргөзгөнгө аракет салды, таппай калдык. Азыр болсо жыйынтыктайлы. Крокодил оюнун биринчиден болуп бизде жылдыздуу команда ачып берген. Жана сиздер 8 сөздү туура таптыңыздар.
Тең тайлашуучулар Нурлуу команда болсо 6 сөздү туура тапты. Бул оюндун алкагында 1 халва балды биз Жылдыздуу командасына ыйгарабыз. Жыйынтыгында 4-3 Жылдыздуу командасы алдыга озуп кетти. Азыр болсо жыйынтыктоочу оюнга өтөлү. Эң биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында оор оюндардын бири деп айтып кетебиз. Аталышы Оозумдан оку. Мындай ачуу эле айтсаң, мына мандык, например. Бул бизнес. Эки жол. Оозумдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан командалаш артикуляциянын жардамы менен эмне деген сөздү айтып жатканын табышы керек. Биздин оюнубуздун алкагында оор оюндардын бири деп атап коебуз. Чындыгында артикуляциянын жардамы менен бул жакта табуу сөздөрдү кыйын болушу мүмкүн. Жана айтып жаткан кишиден бардыгы көз каранды деп айта аламын. Азыркы учурда биздин Оозумдан окуу оюнубуздун биринчиден болуп биздин Нурлуу командабыз бермекчи. Сиздер байкагандай эле Гүзел дароо наушникти тагынып, азыр баштамакчыбыз. Кыздар даярбызбы? Биринчи кезекте мен азыр музыканы коюп, үнүн чоңойтоюн. Бул жакта катышуучу наушник тагынып жаткан киши эч нерсени укпайт. Музыка кетти, убакыт дагы кетти. Карате. Карате. Генки. Рахмат. Конфет. Рахмат. Балбак. Рахмат. Генки. Хан. Хан. Х. Кант. Х. Хан. Тышкан. Хан. Хан. Көрсөтсөң. Кандай? Хан. Хан. Ант. Хан. Генки. Вулкан. Фура. Вулкан. Футляр. Вулкан. Фура. Вул. Музыка. Вулкан. Генки. Номер. Чоп-почор. Номер. Жоп. Номер. Добр. Номер. Штопор. Эй. Мончо. Мончо. Бозо. Мон. Бос. Мон. Бос. Мон. Бос. Мон. Мэн. Бы. Мэн. Мончо. Пол. Порошок. Мончо. Бозо. Убакыт бүттү. Гүзел эмне болуп кетти? Билбейм. Эчтеке түшүнгөн жок. Биз байкап отурабыз. Чындыгында биз жеңил эле сөздөрдү бергенбиз да. Сиз болсо мындан да оор сөздөрдү чоп-почор анан порошок деген сөздөрдү айта кеттиңиз. Жадагасы добур деген сөз болду деп айта аламын. Чындыгында аябай көп сөздөрдү билет экенсиз, бирок биздин сөздөрдү таба албай калдыңыз деп айта алабыз. Мүмкүнчүлүк болсо көрсөм аябайсың. Сөздөрдү айта кетейин. Карате, рахмат, вулкан, номер, мончо, хан деген сөздөр болчу, бирок Эң акыркысы хан беле. эң акыркысы мончо деген сөз болчу. Мончо деген сөз болчу, бирок айта кетейин. Хан болчу да. Ар бир командадан чындыгында жеңишке жетүүнүн бул артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан кишиден көз каранды деп айта аламын. Азыр болсо келиңиздер, кезекти тең тайлашуучуларга берели. Кезекти биз жылдыздуу кыздарга бермекчибиз. Азыр наушникти Альбина кармап отурат. Наушникти тагынып жана сөздөрдү тапканга аракет салат. Ал сөздөрдү болсо артикуляциянын жардамы менен Алтынай айтып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи кезекте азыр музыканы коюп, биз көтөрүп коелу үнүн. Анда эмесе баштайлы. Доктор. Доктор. Доктор.
люстра, люстра, люстра. Кийинки. Бала. Бала. Кийинки. Мерим. Мерин. Кийинки. Кулпу. 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 Кийинки. Күч. Күч. Кур. Күч. Күч. Кур. Күч. Бурч. Кийинки. Кийинки. Кумурска. 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 Клубника. Кумурска. Куркунай. Кумурска. Кумурска. Ага. Чипалак. Чапалак. Ага. Кан. Кан. Ат. Кан. Ат. Кан. Кан. Ат. Кан. Кан. Кийинки. Белек. Белек. Мекен. Белек. Белек. Люстра. Куртка. Люстра. 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 Кийинки. Күч. Күч. Ключ. Күч. Күч. Ключ. Күч. Убакыт бүттү. Жакшы жыйынтык, аябай жакшы бири-бириңиздерди түшүнөт окшойсуздар деп айта алам. Анткени бул жакта музыка бизге чейин угулуп жатат да, чындыгында телекөрүүчүлөргө угулбашы мүмкүн албетте. Биз бул жакта туруп студиянын бардыгын угуп жаткан, ушул музыка тарап жатканын угулуп жатат жана азаматсыздар, жакшы жыйынтык. Эмесе биз албетте жыйынтыктоочу оюнга кезекти бергенден кийин бир нече мүнөттөрдөн кийин толугу менен оюнубузду жана деги эле теледолбоорубузду толугу менен жыйынтыктайбыз бир аз убакыттан кийин. Жыйынтыктоого убакыт келди, бирок биринчи кезекте Озундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин бул оюнду биринчиден болуп Нурлуу командасы ачып берген, бирок тилекке каршы бир дагы сөздү таба албай калды. Биздин теледолбоордун алкагында тажрыйбабызда мындай көп нерсе болот, көп кездешет деп айта аламын. Бирок алардын тең тайлашуучулары жылдыздуу биздин кыздарыбыз болсо 7 сөздү туура тапты. Бир халва балды Озундан окуу оюнунда сиздерге карабыз. Жыйынтыгында 5-3 азаматсыздар бул оюндун алкагында жылдыздуу командасы жеңип кетти. Азаматсыздар жана өзгөчө белектерибиз сиздерге тартуулайбыз. Кичинекей болсо дагы албетте активдүү катышууга сиздерге албетте биздин суусундуктардан белекке кылмакчыбыз. Сиздерге ыраазычылык, сиздерге рахмат деп айта аламын. Азыркы учурда Халва шоу теледолбоорунун алкагында Розель би ансамбли келип кетти. Жана ансамбль экиге бөлүнүп, карама-каршы команда болуп, биринчи кезекте Нурлуу командасын сиздерге дагы бир жолу тааныштырып кетели. Нурлуу командасында бүгүн Гүзел Жеңишбекова жана Бактыгүл Арстанбекова келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары болсо Алтынай Абдылдаева жана Альбина Базаркулова. Биз болсо биринчи кезекте сиздерге ыраазычылык билдиребиз, албетте жакшы оюн көргөзүп, жана деги эле сиздер биздин кыргыз элибизге элдик ушундай жакшы биздин бийлерди тартуулап көңүл ачканыңыздарга сиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Деги эле толугу менен Розель би ансамблине биздин телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарда амандашканча.